Кийинки биздин каршы сурообуз бул гарантия барбы деген, Эң туура суроо, сизди туура түшүнөм. Азыр товардын түрү шунчалык көп башыңа айланат. Бир суроо берсем болобу? Сиз сапаты жакшы элеби деп сурап атасызбы, же менин бетиме туура келеби деген сурооду берейин деп атасызбы деп сурайт экенсиз. Ошондо өзүнүн чыныгы каршы суроолор же толуктоолор ушу гарантиясы бар дегенге чыга баштайт экен. Мисалы үчүн бетиме туура келеби, кийимдин материалы жакшы элеби, мага жардам этеби, подделка эмеспи деп. Ошол каршы суроого жараша жооп бере берет экенбиз. Подделка эмеспи дегенди кийинки видеолорубузда көрүп үйрөнүп аласыз. Бетиме туура келеби дегенде сиз демек бетине туура келеби, туура келбей аны ситуацияга жараша, абалга жараша кеңеш бересиз. Анын үчүн сиз бетти кароо негиздери деген сабагыңыз бар. Ошону сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Мага жардам этеби дегенде да ошол сабактан бүт көрүп, ошого жараша жооп берет экенсиз. Туура келбей калса кайра аласыңарбы деген суроо, эң сонун суроо. Кийим туура келбей калса кайра кайтарса болот. Башка продукция туура келбей калса анда накладнойдогу эсиңизде болсун, заказдын, товардын баарын кайра кайтарыш керек болуп калат. Мисалы үчүн сиз эки кардарыңыздын заказ болсо, экөөнү бириктирип, экөөнү салып, жада калса каталогунда, жада калса прайс-лист алган болсоңуз, прайс-листиндагы пакет-сакет листовкалардын баарын кайра салышыңыз керек болот. Бирин калтырбай, ошо накладнойдо эмне бар болсо ошонун баарын кайра салып жөнөтүшүңүз керек болот. Ошонун эсиңизде болсун. Ал эми кийим болсо, кийимдин өзүн жөнөтсө болот кайра. Жардам бербей калса акчамды кайра кайтарып бересиңерби деген мааниде айткан болсо, мен сизди туура түшүнөм. Жардам бербей калса акчабыз жалко кетти деп ичибиз ачышып калат. Бир суроо, сиз эмне үчүн бул сизге жардам бербей калат деп ойлоп атасыз деп сурайт экенбиз. Ташын айталы, ошондой да жооп бергенде сиз өзүңүздүн эсиңизде болсун, дагы утуштар жөнүндө сүйлөп беришиңиз керек. Кейс, отзывтарды айтып беришиңиз керек, ар кандай пикирлерди айтып беришиңиз керек, окуяларды, кимге жардам берген бул продукция, ошол жөнүндө айтып беришиңиз керек. Ошондо ал адамдын күмөн саноолору азайып жоголо баштайт. Эгерде ушундай суроо болсо, демек сиз презентацияңызда продукция жөнүндө айтып бергениңизде толук түшүндүрө алган эмессиз же жакшы түшүндүргөн эмес болосуз. Сизге ошол сигнал болсун дагы сиз ошону кайра эмнени туура эмес айттым деп эстеп жакшылап айтып берген аракет кылыңыз. Эми бир суроо дейткенсе, акчамды кайра кайтарып бересиңер дегенге бир суроо. Доктор сиздин ооруңуз менен күрөшкөндө эмнеге көп дары жазат деп ойлойсуз деп сурайбыз. Эмнеге бир экөө эле эмес, көп бир 5-6-ны же 7-8 жазат, кээде 10 дарыны жазат. Ошонун баарын алыш керек болот. Бир топ акча кетет. Эмнеге бир экөөнү жазбайт? Негизинен мен врачтардын өзүнөн анча-мынча тааныш досторум бар, ошолордон сурасам, ал бирөөсү жардам бербесе, башкасы жардам берет деп на всякий случай көптү жазат дейт. Себеби алдын ала билбейт, 100% кимдин организминде эмненин айынан оору пайда болгонун эч ким билбейт. Ал үчүн ал адамдын жанында жүрүп көп күн аны наблюдение кылыш керек болот. Же болбосо оору пайда болгонго чейин мүмкүн болсо наблюдение кылыш керек болгон деген нерсе бар экен да. Ошондо да мен көбүрөөк билем десе, доктор ооруканага жаткырыш керек болот, анан кайра под наблюдением караш керек болот. Ансыз айтыш кыйын экен да бир нерсе деп. Ошондо дагы бир эле дары менен айыктырбайт, ал бир нече дары менен айыктырат. Ошондо да доктор 10 кишиден жетөөсүнө күчү жет, мисалы үчүн, эки-үчөөнө күчү жетпей калышы мүмкүн. Ошол проблема менен келгенде да, ошол окшош эле проблема менен келгенде да, ошонун экөөсүнө үчөөнө күчү жетпей калышы мүмкүн, же айыктыра албай калышы мүмкүн экен да. Бирок ал доктор ошол экөө-үчөө айыкпай калгандан айынан же күчү жетпей калгандан айынан ал жаман доктор болуп калбайт эч качан. Ал көпчүлүккө жардам тийип атат, демек. Биздин продукция менен караганда да ошондой да. Каражат 100% толук проблемаңызды чечип берет. 100% кепилдик бере алам деп эч ким айта албайт. Анын 10 кишиден мисалы үчүн 7-8 кишиге угрисин кетирсе, анын кээ бирлери косметологко барыш керек болот, мисалы үчүн экөө-үчөө жардам бербей калып. Ошондо да косметолог да чече албай калган учурлар да болуп турат. Мисалы үчүн биздин тааныштарыбыздын арасында бар, өтө чоң катуу парсанак болуп күчтүү угрилер чыгып кеткен, ал демодекс деп коет. Демодекс деген ушундай атайын клейстер болот. Аны косметологдо күчү жетпейт, аны өзүнүн күчтүү докторлору болот. Андайлар бизде угушумча ошто жок да. Мына көрдүңүз, ошондой учурлар да болуп калат. Эми андыктан 100% кепилдик берем деп эч ким айта албайт. Биздин товарлар деле негизинен өзү мына айткандан кийин ошондой айтат экенсиз. Өзүңүз билесиз да, биздин товарлар анан көп деле кымбат эмес, билесиз. Өтө деле чоң риск эмес бул. Сиз 5000 сомго алып атсаңыз, эми түшүнөт элем. Бул комплекттин өзү 500 сом болуп калат. Же комплекттин өзү кошуп келгенде бир 700-800 же 1000 болуп калат деп айтсаңыз болот экен. Андыктан сиз көп деле рисковать этип аткан жоксуз. Мен ишенем деп турандан кийин 1-2 отзыв кейстерин айтып бериңиз. Сизге деле жардам бериш керек деп айтып бересиз да. Бирок албетте жардам бербей, жардам бербей билиш үчүн сиз албетте продукция жөнүндө элдердин отзывтарын, сайттын өзүндө отзывтар бар, ошолорду көрүп окуганга аракет кылыңыз, каталогдун өзүн көрүп окуганга аракет кылыңыз, эмне проблемаларга жардам берет, ошону көрүп окуп түшүнүшүңүз керек болот көбүрөөк. Кийимдердин размерин кантип билсе болот? Кийимдердин размери материалга жараша караш керек. Мисалы үчүн трикотаж болсо, ал 2-3 размерге чейин чоюла берет да. Ошон үчүн 1-2 размер адашып калсаңыз эч нерсе эмес. Аны божомол билсе боло берет. Ал эми хб болсо аны так өлчөш керек болот, анын размерин сиз так билишиңиз керек болот. Эми фабирликтин
размери бул Түркия стандарты менен эмес, бул Россиянын стандарты менен размерлер да. Андыктан Түркиянын размерин өлчөгөндө көпчүлүгү +6 деп туруп эсептешет экен да. Бул жерде +6 деп эле эсептесеңиз бул туура чыгат экен. Анан сиз консультант болсоңуз, дайым жип метр алып алыңыз жаныңызгачы, дайым сала жүрүңүз. Мында жипке окшогон бүктөлө турган материалчы да, матерчити же резиновый эмелер болот, метрлер, ошону дайым ала жүрүңүз. Бул сизге эми дайым керек болот, анткени биз эми кийимге менде иштеп калдык, Анан кийим тандоо боюнча, размерлерди билүү боюнча үйрөнөм десеңиз, мына фабелик кийим тандоо 1 ай күткөн кийимим туура келбей калды, же каталог менен туура тандап заказ берүү жөнүндө деген Аида Мусакеевдин сабагын сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Бул жерде бүт үйрөтөт. Кийинки каршы сурообуз: фабеликтин креми гормоналдык деп айтышты деген суроо. Эң сонун суроо экен деп жылмайып, биринчи жолу угуп атам мындай суроону. Бирок кызык экен. Мен башка фирманын продукциясын ушинтип жамандагандарды көргөн элем. Бирок текшерип көрбөгөндөн кийин эми антип айтуу туура эмес деп аларга айтчу элем. Эми фабеликти да жамандагандар пайда болуптур да деп айтсаңыз болот экен. 10 жолу угуп атсаңыз дагы 1 же 2 анча кандай эле айтышыңыз керек. Анткени антип көп жолу угуп атам, негедир ушинтип айтып атышат десеңиз, анда кардар да ойлоп калат, анда чын окшойт деп калат, Чынында конкуренттер өзүнүн товарын өткөрүш үчүн көбүнчө элдер көп алып аткан, мына лидер көп сатылып аткан товарларды жамандап, өзүнүкүн мактап өткөргөн аракет кылышат да. Ошол максатта ар кандай шылтоолорду айтышым мүмкүн. Мен мисалы үчүн Мерикей боюнча окчу элем мурунчу. Анан анча фабеликти дагы айткандарын угуп баштадым. Анан мен түшүндүм муну ким айтышынчы. Мен эми айтпай эле коеюн бул сабакта, бирок негизинен түшүнүп калдым. Өзүнүн продукциясын өткөрүш үчүн, алардын продукциясы акырын иштесе, биздики тез иштесе, бул гормоналдык деп айтат. Эч кандай основа жок эле, ага эч кандай далили жок эле айта башташат да кээ бир адамдар. Эми сиз ошондой суроолорго так жооп бериш үчүн биздин кычкыл тек косметикасы бул эмне? Фабелик гормоналдык бет май чыгарабы? Жана эмне үчүн фабеликтин бет майлары тез иштейт жана күчтүү иштейт? Ошол боюнча көбүрөөк билиш үчүн ушул сабакты сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Сизге бирөө жарым ушинтип айтты, же ушундай божомол пайда болду сизде деп жылмайып сураңыз. Мен сизди туура түшүнөм. Азыр товардын компаниянын түрү аябай көп болгон үчүн кайсынысын тандашты билбей башыбыз айланат өзү. Анан бизде тармактык маркетингде бир нерсе айта кетчү нерсе, өзүңүз билсеңиз керек, иштегендер өздөрү да продукциясын сөзсүз колдонушат. Эми дүкөндө, базарда саткандар балким өздөрү колдонбосо керек. Бирок фабеликтегилер бүт өздөрү колдонот жана алардын туугандары, достору колдонот да көбүнчө. Менин наставнигим Паланчадагы же Айгүл же Чайгүл, алар өздөрү колдонушат деп айтат экенсиз. Бир аз айтып берсеңиз болот алардын окуяларынан. Анан Ошто атактуу визажист Дарья салонунун ээси да Дарья Батырханова өзү кошо колдонот. Алар көп жылдан бери 2016 жыл, мына 8 жыл болду бизде иштегенибизге, иштейт, тааныштарына, досторуна бүт мактап айтат. Анан YouTube'да да онлайн сабактары бар, макияж жасаш боюнча. Ошол сабактарында дагы фабеликтин косметикасын колдонот. Ишенбесеңиз кирип көрсөңүз болот. Дарья Батырханова макияж деп жазсаңыз бүт видеолору чыгат. Күнүмдүк бет май катары фабеликтин каражаттарын колдонгон туура деп айтат да. Ал дагычы профессионалдык серияга башка фирмалар айтат. Ал эми күнүмдүк жөнөкөй адам күндө колдонуп атканда колдончу каражат катары фабеликти колдонуңуздар деп айтат да, мисалы үчүн. Кандай деп ойлойсуз? Эгер фабелик гормоналдык каражаттарды колдонгон болгондо, атактуу визажист аны мактай беле кандай деп ойлойсуз десеңиз эле, анын көптөгөн күмөн саноолору жоголот экен. Бирок анчын сиз дагы анча Дарья Батырханованын макияж боюнча сабактарын көрүп коюңуз. Эмнелерди көрсөтөт, бүт көрүп аласыз.